ыраазычылык сөздөрүн айтып кетсе, анан кайрадан эле жакшы ушундай күндөрдө буюрса эми жаңы жылда болсо керек силердики уже. Мен 84-тө эмне кылып атканыңардан бери өзү в курсе делахмын го, дайыма билип турам. Дагы ушундай жакшылык күндөрдө ушул сиздерге Алла разы болсун, уюштуруучу жигиттерге баарыңыздарга Алла разы болсун. Дайым ушундай ынтымагыңыздар, биримдигиңиздер ушундай билектей күчтүү болуп, дайыма ушундай бири-бириңиздерди колдоп, бири-бириңерге поддержка кылып келиңдер дагы. Эми бул силердин бири-бириңерге жылдызыңар келишкен үчүн ушундай жакшы нерселер болуп атат да. Ошондуктан ушул келген конокторго бир ыраазычылык сөздөрдү айтып кетесиздер, а? Ишне болбойт. Жигиттер, бүгүн 1 ноябрь Кудай буйруса биздин 84-төрдүн ал жерде алтындай болгон аяшкаларыбыз отурат. Атайын ушул күндү арнап келип ушундай калтырбай келип бергениңерге рахмат, Алла разы болсун баарыбыздан. Ушунчалык ынтымактуу болуп, бири-бирибиздин сөзүбүздү угуп, биз бул эле жерде эмес, Москвадагы, Россиядан 18 областтан чогулган балдар бар, ушунчалык Новосибирдин балдарына суктанат да. Ынтымагыңар өтө күчтүү депчи. Кудай буйруса будан да алдыга кетели, жакшы бири-бирибизди угуп, колдон келсе, мындай жакшылыктарды көбүрөөк уюштуруп, ортобузда ынтымагыбызды жакындаталы, арабызда аяштарыбыз отурат. Силердин аркаңарда ушулар бар, ушулардын аркасы менен ушундай нерселер уюшулуп атат. Анан бизде Москвада жигиттерден Рахат деген нарындык досубуз бар, Жапанов. Ошол кишине мерге Нуржамал экөөбүзгө 3 куплеттен эме жазып берди эле. 3 куплеттен ыр жазып берди эле, ошону окуп коелу, Бул 84-төргө тиешелүү деп аяштарыбызга. Бала кезден бирге өзүп кучакташкан, чогулдук биз 7 дубан классташтар. Достук жолун бекем тутуп келебиз биз. Байдубалын достуктун кулатпастан, тагдыр буйруп сүйүүбүздү табышкандар, ак жолукчан ай жүздүү аяшкалар. Досторума бакыт тилеп тартуулаган, сүйүү толо көздөр менен карашкандар. Жубай менен кеңешип ой курабыз, жүрөктөрдү сүйүүгө толтурабыз. Ынтымакты туутудуп мына бүгүн 84-төр аяшкалар олтурабыз. Өмүр гүлү соолубай турса экен, ынтымактан достук шаарын курсак экен, алыс жерде, чет жерде бирибизди кыйналганда жөлөп таяп турсак экен. Ушул кечти көңүлдүү өткөрөлү, кайра баштан келбестир өткөн өмүр, тирүүлүктө оорутпайлы көңүлдөрдү бир ооз сөзгө кубанган кайран көңүл. Ынтымактын арабасын тарталы биз, биримдиктин санатын айталы биз. 7 дубан жер деген асыл достор, аман эсен мекенге кайталык биз. Рахмат чоң, өтө жакшы. Бул жазган автор дагы ушул 1984-жылкы туулган нарындык Рахат деген жигит экен, Рахат Жапанов деген. Эми рахмат дейбиз, бир Рахат Жапановго кол чабып койсоңуздар, видеого тартып жетет. Рахмат. Азамат Тапсыр жана достор